саламатсыздарбы, сиздер менен Мирлан Батырханов. Бүгүн биз сиздер менен сухарик саткан 3 достун окуясын сүйлөшүп кетели. Өзгөчө жаңы ишти баштап аткан, жаңы ишти кылып ийгиликке жете электер үчүн бул окуя сонун деп ойлойм. Жана биздин бизнесте азыр мен адам аз болуп атат, эч ким кызыкпай атат, же иштеген мен каттаган адамдарым иштебей атат го, мен точно ийгиликке жете алам дей албайм, точно 50-60 миң 100 миң акча таба алам таба албайм деп күмөн санагандар үчүн ушул окуя сонун мисал болуп берет. Мына 3 дос 90-жылдары билсеңиздер кимдир ошол заманды көрүп калды. Көп нерсе өнүгө элек, азыркыдай адамдар бизнести түшүнө элек, айлыкка иштегенден башка нерсе билишпейт эле. Анан азыркыдай интернет жок, идея табыш кыйын, бизнести бирөөдөн үйрөнүш кыйын, азыркыдай тренинг сабактар жок болчу, китептер жок болчу. Көп нерсе өнүгө элек болчу. Ошол мезгилде 3 дос сухариктерди пакетке салып сатыш идеясын көрүшөт экен дагы, үй бүлө багыш үчүн ошол бизнести башташ кыймылдап иштей баштайт экен. Анан ар кайсы ал мезгилде эми азыркыдай супермаркеттер болгон эмес, комок павильондорго кыдырып пакетке салынган сухариктерди сунушуп калат экен. Ошентип ошол дүкөндөр аркылуу сатып иштеп жүргөндө жакшы бир батышты көрүп койгон бир адам келип айтат экен, сонун идея экен, батышта көптөн бери бул нерсе сатылып жүрөт өзү, жакшынакай этикеткалар менен сатылат. Силер жакшынакай этикеткалар менен сатсаңар жакшыраак тааный баштайт адамдар, жакшыраак өтө баштайт дейт экен. Анан ошол идеяны ишке ашырып иштеп жүрүшөт. Оборот көп болот, элдин бара элдер көп ала баштайт, көп тааный баштайт. Бирок болгону акча жок. Акча түшүп атат, бирок акча жок. Тапкан акчанын баары оборотко кетет. Көп сураган сайын, дүкөндөр сураган сайын аларга көбүрөөк бериш керек болот, кимдир көп материал бериш керек болот. Аны ошентип акча табышат, бирок эч көрбөйт да, акчадан кыйналышат аябай. Акчасы оборотто жүрөт, этикеткаларда жүрөт, айлыктар төлөш келгендерге тынбай материал бериш керек дүкөндөргө, аны ошондой эле рекламага бериш керек. Ушинтип чыгашалар көп болот дагы, акчаны көрө алышпайт. Анан 3 достун бирөөсү айтат экен, мен кыйналып кеттим. Мен андан көрө бетет окшойм бул иште, көзүм да жетпей атат. Ушунча жылдан бери иштеп жүрөбүз, акча түшөт, эч көрбөйбүз, ушинтип эле жүрө беребизби? Мен чыдабайм. Москвага кеттим, мен торговый агенттикке өзү торговый агент болуп иштесем, мындан көрө мен көп табам деп Москвага кетип калат. Тиги 2 дос кала берет, 2 дос дальше андан ары аракет кыла берет. Анан арадан бир нече жыл өтүп, ошол марка атактуу СНГ мамлекеттеринде эң бир күчтүү брендтердин бири болуп чыгат. Бул Кириешки маркасы. Кириешкини көпчүлүгүбүз тааныйбыз, дүкөндөрдө көрүп жүрөбүз. Мына азыркы учурдагы сухарик базарында бул чемпион да, лидер да, эң көп сатылган сухариктердин бири бул Кириешки. Мына ошонун ээси ошол 2 дос болуп калат. Ал эми бирөөсү мына ошондой сонун мүмкүнчүлүктү шансты кетирип койду. Ошол адам азыркы учурда дүкөн павильондорго барганда Кириешкини көргөндө өзүн кандай сезет деп ойлойсуз? Өзүн аябай начар сезет экен, көрөр көзү жок экен, эң жек көргөн марка бул Кириешки экен да. Сиз дагы ошондой болуп калбаш үчүн баштадыңыз ишиңизди, аягына чыгыңыз. Эртең сиз дагы ошол 3 достун бирөөсү болуп жүрбөш үчүн акырына чейин барыңыз. Бизде жакынкы учурда интернеттен көрүп калдык. Мирлан менен Дарияны жакшы тааныйм. Көп жылдан бери алар бизнестер жасап жүрдү, фабрика иштеп жүрдү. Ушунда 10 жыл мурун же 7-8 жыл мурун мага сунуш кылганда мен иштеген эмесмин. Мен азырга чейин 10 миң, 15 миң болсо эле, 15 миң айлыкка иштеп жүрөм. Алар болсо мен кыялданган жашоодо жашап жүрүшөт, чет өлкөлөрдө көрүп жүрүшөт. Өздөрүнүн бизнестери бар, кыялданган жашоосунда жашап жүрөт. А мен болсо дагы деле ушул жүрөм, ошондо мен жасап койбогон экенмин. Аттиң эми кеч калдым деген сөзүн айтып. Албетте кеч калган учур болбойт, азыр деле кылса болот адам. Бирок ал коркок менин сөзү. Буга чейин айтып кеткенбиз, коркок менин сөзү, азыр кеч калдым деп, азыр да ушинтип издей берет ал адамдар. Ошол себептен сиз дагы ошол 3 достун бирөө болбош үчүн баштаган ишиңиз аягына чыгыңыз. Кайсы гана иш болбосун, кайсы гана бизнес болбосун, баардыгы тең 2 адам же 3 адам менен башталган жана кыйынчылык, акча жок деген убакытты басып өткөн баары тең эле. Кийин дагы өсөм дегенде дагы акча жок болуп басып өткөн. Мына биз азыр жакын учурда бир бизнестерибиздин бирин кеңейттик, чоңойттук, ал жерге көп акча киргиздик. Бизде дагы азыр убактылуу акча жок учур. Жана кымбат автоунаа алдык, акча жок учур. Бул нерсе жада калса мына ийгиликке жеткен адамдарда да болот экен. Ошол мезгилде сынып калбастан ошол мезгилде басып өтүп алсаңыз, кийин өзүңүзгө ыраазы болосуз. Видео жаккан болсо лайктарды басабыз, каналга катталабыз жана тааныштарыбыз, жакындарыбыз же коллегаларыбыз менен бөлүшүп койсок болот. Сиздер менен Мирлан Батырханов болду.